Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli cemaat. Allah Teala barınızlardan niyetinizlerde, silenizlerde kabul kılsın. Cuma günleriniz berekeli olsun inşallah. Daim aytып жүрөбүз. Kimde kim Allah Teala'nın үйлөрүнөн бирөөгө басып келчү болса, bir kadamına күнөөсүн кечирсе, bir kadamına сооп жазат деген, ар бирибиздин 10 kadamımızga Худай Таалам соопторду жазган болса, sol kadamımızga pendечилик кылып кетирген кемчиликтерди Худай Таалам кечирген болсун. Эми туугандар, биздин ошо бүгүнкү сабагыбыз ата-эненин балага болгон милдети, же болбосо балдардын ата-энеге болгон милдети деген тема жөнүндө болот экен. Өзү негизелеп алып караганда, мына бизде ата-энеге болгон милдет, ата-эненин урматы Allah Teala'nın kiyingi orunda durad. Bilesizler, Allah Kur'an'da aytadi. Abudullaha ve la tuşriku bihi şey'en ve bil valideyni ihsana. Allah Teala'ga hiç kimni şerik koşmasdan ibadat kılgıla, jana ata-enеңерге жакшылык кылгыла дейт. Demek Allah Teala'nın kiyingi orunda durad. Kudayım versem mına bu jerde ata-enesi barlarga men suktanamun da. Ata-enesi barlar aябай бактылуусуздар. Misal kança adam oturат bu jerde. Kana ata-enesi olar, ekoңдар көтөрсөңүздөр. Elhamdülillah. Жалаң бактылуулар экенсиздер. Атасы эле барлар кол көтөрсөңүздөр. Эненен ажырагандар, көрбөйсүздөр. Демек, бул жерде бактылуу адамдар экенсиздер. Буюрса бүгүнкү сөз сиздер үчүн болот экен. Elhamdülillah. Сиздер бактылуу экенсиздер. Эми бизде шариятыбыз боюнча ата-энени сыйлоо, ата-энеге баш ийүү бул важип болуп эсептелет. Важип. Парз катары кетет. Ошолордун кызматын кылышыбыз керек. Муктаж болгондо ошолордун карашыбыз керек. Ошолорду карашыбыз керек. Демек бул кыз болсун, бала болсун айырмасы жок. Ата-эненин кызматын кылыш керек. Экөөсү бирдей. Бирок кыз бала турмушка чыккандан кийин ата-энеге караганда күйөөдүн орду башкача болуп калат. Себеби ата-эне күйөө балага тапшырат экен. Мына күйөө бала бүгүндөн баштап энеси да сен, атасы да сен деп тапшырат экен. Болду, ошондон кийин ата-энеси жооп бербейт экен. Кыз бала үчүн күйөөсү жооп берет экен. Күйөөсүнө кызмат кылуу бул абзелирээк, жакшыраак болуп калат экен. Себеби бизде ата-энени кызматын кыл дейт. Эми бул жерде көбүнчө ошо келиндерде бир кемчилик кетет. Күйөөсүн сүйөт дагы кайнатасын жаман көрөт да. Ошонун төрөп чоңойткон баласы жакшы да ата-энеси жаман болуп калабы баягы жерде. Ошол мен келин нике кылганда айтам да келиндерге. Силер кайнене кайнатаны эле жакшылап кызматын кылып ошону колго алып алгыла. Күйөө бала кичине силерди укпай койсо, кайнатаңа же кайненең айтып койсоң, өзү кайкасын бурап коет дейм да баягы жердечи. Ошол себептен эгерде ата-эне ыраазы болсо, ошондо күйөө ыраазы болот да. Мисалы, эгерде мен ата-энемди аялым карабаса, мен каяктан ыраазы болом? Туурабы? Эгер ата-энемди менден артык сыйлап турса, мен ыраазы болом да, туурабы? Баягы жерде. Ата-энем деле кой аялыңа катуу сүйлөп ал, бизди каратат деп туруп, ата-энем эле мени кичине мындай тартипке салып коет, эгерде мындай жолдон чыгып бара турган болсо. Эми ата-энебиз эгерде фасык болсо дагы, кафир болсо дагы ага жакшы мамиле кылышыбыз керек. Анткени алар биздин бул жашоого келишибизге себепчи болгон. Фасык болсо дагы, кафир болсо дагы дейт. Фасык дегени мисалы намаз окубашы мүмкүн, арак ичиши мүмкүн. Ошол ата-эне жөнүндө сүйлөсөм бир бала ыйлайт да, устаз дейт. Мен дейт ошол атам арак ичет эле дейт. Ушунчалык ичет эле, кыжалат болот элем дейт, элдерден уялат элем, неге бул иче берет деп атам өтүп кетти дейт. Атам жок дейт. Эми дейт, аты ушул арман кылам, мейли, мас болсо деле менин төрүмдө отурса жакшы экен дейт да, себеби баланчанын баласы деген сөз бул орду бир башкача экен дейт. Көрбөйсүңөр, ошол себептен ата-эненин орду бир башкача болот туугандар. Анан ата-энени каржылап туруш керек экен. Ата-энени каржылап туруш керек. Суратпастан. Кейбирлер болсо, балам, кичине бир кабар алсаң болот деп телефон чалса, андан кийин келип атат да баягы жерде. Тилентип коюп атат да ата-эненичи. Бизди не керек балам, үшүп калган жоксуң деп бизди кандай карады кичинекейде, туурабы? Анан кантип биз ата-энебиз картайганда тилентип коебуз. Балам, бир карасаң болот, акыбалыңды сурасаң болот эле деп телефон чалдырыш бул өзүнчө уят иш. Эми ата-эне менен болгон адептер толтура экен, толтура адептер бар экен. Ошолорду биз бир четтен айталы. Эң биринчи ата-эненин жанында отурганда телефонду өчүрүп кой дейт. Азыркы современный адеттерден да. Мурда андай болгон эмес да.
Sotka bolgan emes. Birinci, ata-enеңнің жанында sen sotkаңды өшіріп қойып қой дейді. Ошолармен сүйлөшүп отур дейді. Маанайың ачык, ошону карап отур дейді. Бұл биринчиси. Экинчиси, сүйлөп жатканда сөздөрүн кунт кой ук дейт баягы жерде. Ата-энең сүйлөп атса сен бул жакты карап, тиякты карап, анан бир нерсени ойноп, антип отурба дейт. Сен кара дейт. Кичинекейбизде бизге деле ошондой мамиле кылган. Айтчы балам, эмне болду анан? Сен калп эле бир нерсени айтып атсаң деле уккан да сен, туурабы? Кичинекейиңде мисалы 2 жашыңда. Билесиң да жаш балдарда атам но не дейсе чырак дейбиз да. Чырак десең алдайсың деп карасаң. Ошо ар бир суроону кунт коюп уккан да бизде туурабы? А биз эмнеге укпашыбыз керек? Картайганда ата-энебизди алар да кунт коюп угушубуз керек. Анан ой пикир айта турган болсо, ошону кабыл алыш керек. Болду ата. Болду ата. Сиз айткандай болот. Болду ата. Рахмат. Ошентип туруш керек да атабызга. Анан сөзүнө жооп берип сүйлөш керек. Анан сүйлөсө, ата ошондой тигиндей деп жооп бериш керек. Анан кээ бир балдар бар, атасы сүйлөп атса, жооп деле бербейт. Телефон карап отурат. Бул адепсиздик да. Адепсиздик. Ата-эне менен болгон адепсиздик болуп кетет. Андан кийин ата-эне менен сүйлөшкөндө, ошол жерде эмне? Өзүңдү төмөн алып туруп караш керек ата-энени. Мындай маскарлагансып, кибир болуп, эчнерсе билбейсиң да дегендей карабаш керек ата-энени. Ата-энеге биз өзүбүздү төмөн алып туруп андан кийин карашыбыз керек ата-энени. Бул дагы бир милдет экен. Андан кийин ыраазычылык дайыма мактап айтып туруш керек экен. Ата Алла ыраазы болсун ата, мына сиз бар, мен бармын. Мына сиз бар экенсиз, мен ушул даражага жеттим. Сиздин дуаңыз менен, сиздин жардамыңыз менен, сиздин көрсөткөн багытыңыз менен мен ушул даражага жеттим. Рахмат ата, Алла ыраазы болсун сизден деп туруп, жакшы сөздөрдү айтып туруш керек да. Бизде болсо эмне? Баягы улак мүйүзүм чыксын дейт экен деген сөз бар го. Мүйүзү чыкканча, мүйүзү чыккандан кийин ата-энесин топ атпайт го. Бул мен да, папаша билесиң бай бал жүрөт да деген сөздөрдү айтканда угуп калат. Жок, ошол ата-энебиз себепчи болуп атат. Биздинчи ошондой ийгиликтерибизге. Андан кийин ата-энеге дайыма биз кубанычтуу кабарларды айтып туруш керек. Кубанычтуу кабарларды жеткирип турушубуз керек да. Ата мындай болбоду. Ата жанакы сиз айткан нерсе келди менин жашоомдо. Сиз кичинекейимде айтчу элеңиз ушул нерсени. Мына ошол нерсе чын экен. Мына сиздин айтканыңызды кылып бере, ушундай бир жакшылыкка жеттим деп туруп, бир кубанычтуу кабарларды жеткирип турушубуз керек да бизчи ата-энебизге. Андан кийин кайгыруу кабарларды айтпаш керек. Келип отур ата, баламча түндөй болуптур, андай болуптур, мындай болуптур деп туруп, ол картайганда адам назик болуп калат, көңүлү жумшак болуп калат. Ар нерсени айтып ыйлата бербеш керек да, ата-энелерди баягы жерде. Кайгылуу кабарларды айтпаш керек. Көңүлүн көтөрүп коюш керек да баягы жерде. Андан кийин ата-энебиздин достору бар, жакшы көргөн адамдары бар. Ошолорду көбүрөөк макташ керек да. Мен досум ошондо жетип да. Ал менин досум да, ал мен билем аны. Кичинеден эле билчүмүн, менин досум өзү жакшы адам. Аны мен жакшы көрөм, ал жакшы болот да деп туруп, ата-энең жакшы көргөн адамдарды мактап туруш керек да, анын көзүнчө. Себеби алардын жетишкендиге бул сүйүнөт да. Кадимкидей. Мына бизде раматылык менин атам айтат эле. Бала эгерде сүйүнсө, бою бир эли узарат дейт эле да баягы жердечи. Бул карыяларда ошондой экен да. Баягы жерде сүйүнсө, насырнет көтөрүлсө, мындай сакайып калат экен да, ооруган адам деле. Көрбөйсүздөр. Ошондой бир мамиле кылышыбыз керек. Анан кайра кайталаса дагы сөздөрүн кунт коюп угуш керек баягы жерде. Себеби кичинекейбизде биз кайта сурасак деле бизге жооп берген да. Туурабы? Бир суроону 10 жол берген болушубуз мүмкүн. 20 жол берген болушубуз мүмкүн. Ошол себептен ата-энебиз жаш өтүп калганда жаш баладай болуп калат да. Кайра сураса, кайра ошону угушубуз керек. Ата деп биринчи жолу кандай угушубуз керек баягычы. Анткени бул ата-эненин ыраазылыгы. Бала мен жакшы, мен дайыма менен сүйлөшүп отурат деп туруп. Азыр эми кээ бир ата-энелер бар, ошо сүйлөшөйүн десе адам жок. Балдар отурбайт үйдө. Балдары келбейт, кабар албайт, зыярат кылбайт. Баласына караганда таягы жакын болуп калган аксакалдар бар азыр. Анткени 24 саат таягы жанында. Жөлөнөт, таянат баягыга. Жардам берет. Баласы таякчалык жардам бере албай калды азыр убакытта. Ошондуктан туугандар, биз ошол ата-энеге жардам кылып сыйлашыбыз керек. Андан кийин өткөн убактагы кайгылуу окуяларды айтпаш керек. Ата билесиңби, кичинекейиңде мас болуп келип алып бизди ургансың. Эми убагында адашыптыр мелими, анча-мынча ичип коюптур, тамеки тартыптыр, кийин Кудай Таала ыңсап берип таштаптыр. Аны неге эстетесиң сен атаңа? Эми балам
To'g'ri emas, qilibmiz da hemen deb turib, senden kechirim so'rash kerak. O'shani kutib otasыңmы sen? Ошондуктан өткөн атаңдын айыптарын, кайгылуу окуяларды айтпаш керек ата-энебизгечи. Бул дагы эмне? Ата-энеге болгон биздин эмне адептерден да, бул адепсиздик болуп калат. Өткөн кайгылуу окуяларды айта турган болсок. А бизде кейлер отуруп алып атасынын бүт милы жерлерин айтат да, билесиңби сен эшектен жыгылып калгансың. Ошондо мен өлө күлгөмүн. Эстесем дагы эле күлгүм келет сенин жыгылып баратканыңды деп мисалы эми. Ол жаш бала эмес да, анын бир маскаралап өткөнүн эстете тургандай. Туурабы? Сага эшек мингенди үйрөтөм деп жыгылып аткандыр мүмкүн баягы жерде. Андан кийин пайдасыз жаман сөздөрдү айтпаш керек ата-энебиздин жанында. Ата-энебизге бир жакшы сөздөр сүйлөш керек. Атаң менен отуруп алып саясатталашып, атаң байтал, энең байтал айтышпаш керек баягы жердечи. Жакшы сөздөрдү сүйлөшөлү ата-энебиз менен. Ошол эмне жан дүйнөсү жыгасын да, сени менен сүйлөшүп отургусу келсин. Эми урмат сый менен мамиле кылып отуруш керек. Чогуу отурганда. Ата, келиңиз, чайдан коеюн. Ата, туруңуз, калабыраак түшүк салып берейин астыңызга деп туруп. Кейлер бар, атасынан төргө өтүп алат, өзү төшөктө отурат, атасы паластын үстүндө отурат. Баягы жерде, бул адепсиздик да баягы жерде. Жакшы сөздөрдү сүйлөп, урмат сый менен мамиле кылып отуруш керек атабызга. Себеби ата-эне бизге конок туугандар, конок. Канча жыл өмүр берет Кудай билет. Ата-энеден мурда биз кетип калышыбыз мүмкүн. Ошол себептен ата-эненин баарында урмат сыйлашыбыз керек. Андан кийин ата-энебиз менен сүйлөшүп жатканда аны басынтып, пикирин айтса урматсыздык кылбаш керек. Ата, кайра айта бересиң ушун. Билбесең жөн эле отурбайсыңбы эми сен? Билген адамдардан угуш керек. Жибирден сурап туруп айтпайсың, адамды уят кылып деп. Ушундай бир басынтып сүйлөш керек атабыз. Себеби керек болсо кашык кармаганды бизге ошо атабыз үйрөткөн. Керек болсо бизге тайтайлап басканды бизге ошо атабыз үйрөткөн. Эмне эми атабызга эс үйрөтө турган болуп калдыкпы? Таптакыр туура эмес ошолчу. Күнөө болот керек болсо ошол ата-энебизди басынтып маскаралаган сөздөрдү айта турган болсок. Адыреп кадам сайын чыгып атса керек андайлар, Кудай сактасын. Ата-энебиз сүйлөп жатканда алардын сөзүн бөлбөшүбүз керек. Аягына чейин сүйлөгөнчө угуш керек. Ата-энебиз сүйлөп жатканда туруп басып кетпешибиз керек. Кээ бир семьяларда бар, үй-бүлөлөрдө. Атасы, энеси сүйлөп атса бар туруп кетип калат. Сөзүн толук бүтпөй эле мындай отуруп калат. Кудай сактасын, урматсыздык да. Урматсыздык. Эгер ата-энебизге биз ушундай мамиле кылсак, эртең биздин балабыз такыр бизди укпай коет. Себеби бизде билесиздер, шариятта эреже бар. Кимде ким күнөө кыла турган болсо, ошол күнөөсүнүн жазасын Кудай таалам акыретке калтырышы мүмкүн дейт. А бирок кимде ким ата-энесин наразы кылса, бул дүйнөдө баласынын наразычылыгын көрмөйүнчө аркы дүйнөгө өтпөйт дейт. Көрбөйсүздөр. Анткени ата-эненин урматы Аллахтан кийинки орунда турат. Жана эле башында, сөздүн башында айтып кеттик. Аятта айттык. Туурабы? Ошондуктан биз өтө этият аяр мамиле жасашыбыз керек. Анан картайганда урматтап, сыйлап, тынч коюш керек. Кыжылат кылбаш керек. Неберелерди алып келип берип, нянка кылып албашыбыз керек. Сени караганы жетет. Сени караганы жетет. Алар картайганда эс алсын. Аларды курортко жөнөтүш керек. Эс ала турган жерлерге жөнөтүш керек аны. Бизде ошол картайганда эми неберелер менен отуруш керек да деп коет дагы, неберелерди каратып коет. Арга жок карайт да, сенин көңүлүң үчүн карайт да анычы. Карагысы келбейт болбосо анычы. Сенден тажаган өзүчү. Ал кантанан сен өзүң тажагандан ата-энеңе берип коесуң анычы. Болбойт ал. Дагы бизде Кыргызда макал бар. Ошол чыгарса керек да. Атаң барда кул алба, энең барда күң алба деген макал бар экен баягы жердечи. Нянкаң эмес да сенин ол атаң, атаң болуп атпайбы ал. Болбосо карасаң анда акчасын төлөп бер, башкаларга деле төлөйсүң. Ал атаң карабай койсо, туурабы? Энең карабай койсо. Бекер карайт да, бул бекер карайт да, өзүң иштейсиң. Сен иштебей кара, атаңды, балаңды кошо карашың керек болсо. Андан кийин алардын көзүнчө неберелерди урушуп урбаш керек. Анткени неберени урсаң,
Atаңды urgандай bolot ekensiň da. Nevreňdi uruşsaň, atаңды uruşgандай bolot ekensiň da. Katуу tiyet eken da. Katуу tiyet eken bul çoňa negeçi. Oşo rahmatlyk men enem aytat ele. Balaň örük bolsa nevre danek bolot eken depçi. Danek tatууrak bolot go örükө karaganda. Oşoga men enem rahmatlyk balaň men janында тийбечи uşuga uruşpaçı uşunu deyet ele da. Köpse katуу tiyet eken da. Bu şeriatda dele bar da oşo nerseçi. Demek ata-enenin janında balaňdy uruşpagyn. Ha? Balaňa katуу тийбеген. Ondan keyin eger de ata-enemiz bizge nasihat aytsa, bagyt berse, oşonu kabul alışımız gerek. Daha kal. Meylem. Bürok al to'g'ri emas seniki deb qavag'ini salbada bo'ldi ata. Bo'ldi o'sha siz aytganingizni men qilaman deb turib ne qavag'ini ochib kulib javob berish kerak da boyagi yerda. Bizde olsa ne ko'chada jadirab jaynab yuradi da ota-enasining yoniga kelganda o'sha qavag'ini qarjab qoladi da keyinlarchi boyagi yerda. Qavag'ini ochib o'tir ota-enangning yonida. Sening dele misol qavag'ini ochib o'tirganingni ko'rgisi keladi da. Balang iyilikке жетişip köngül açık жүрсе ata-ene şunçalik quvonadi da. Balam baxtılı eken deb turib. Ana sen qavag'ini salib, içip kelip, mast bo'lib kelip otursan anda ata-enang da настроениясы o'ladi da, көңіл çökedi. Ondan keyin ata-eneni daima törgө oturguzu gerek tuğanlar. Törgө oturguzu gerek. Keyler var. Özü törgө oturup olatan ata-enesine çay koydurup koyadi. Ayrıca şahardan barsa men konaklın degen ememenen düşünüp var da oşonday. Sen konak bolsaň sen başka tuğanlara konaksın. Ata-enеңe sen dağın ele balasın. Ata-eneň durmataş gerek. Sen 10 yıl yürüp barsaň dele ata-eneňe törgө oturuş sıylaşın gerek. Anan aların janında ün kötörbeş gerek. Alarga, aların janında ün kötörüp süйлöbüş gerek. Sebebi bir mesele var da tuğandar. Sizlerge mындай bir başыңızdan ötken boluşu mümkün, же başыңızdan az ötüp atkan boluşu mümkün. Ata-ene kartayganda жаш baladay bolup kalat eken, bir söz жеңил, iki söz оор da, 1,5 söz süйлöşүбүз керек da alargaçı. Bilesizler oşonu? Keyinde 1,6 olup kese de tarınıp kalat da. Oyaz yerdeçi. Je 1,4'e düşüp kese de tarınıp kalat da. Kayaktan tarınıp olanın bilbeysin da oyaz yerde. Oşol sebepten ne? Alarga 1,5 söz süйлöş gerek da. Kartayganda. Etiyat mamile kılış gerek. İki söz оор, bir söz жеңил bolup kalat da. Görmüşler. Alardın janında oturganda ne? Alardan baskanda alardan oğuzunu basbaş gerek. Je alardın ata-enenin aldıga ötüp alıp basbaş gerek. Artında жүрүш gerek. Ata-enenin artında жүрүш gerek. Kol putla çalınıp alınat şu olbaş gerek bayar. Ondan tabak jegende alardan murda başlaş gerek. Kana ata başlap beriniz. Ene başlap beriniz dep turup, birinci ata-enege başlatıp turup, andan keyin özüň başlaş gerek. Misal aksakaldar bizge үйretçiler. Janak jerde çaydı koyup turup, kaytarıp, 3 jol kaytarıp, ana birinçisini özüň al, andan keyin başkalarga ber depçi bayag jerde. Andan bizde şol tartipke könüp kalamız da. Ata balalar şuntu bizge, mına bir işeň işti öyle birinci çaydı özüm başlap berem. Tartınbayla içe upu yok degen mende da. Bir orus deyip, bir kırgızdın yine kelip kalan eken 3 jollu çayqap turup, birinçisini özü alıp turup, ekinçisine bersen, nege özüňden piyalaň çayqap menikini çayqabay kuyup berip atasın dep ayat deyip bayag jerde. Görmesiniz. Demek oşunday adep tartipti dagы bizge ata-enemiz үйrötü da bardı. Anan үйrönüp algandan keyin biz asmandan түшkönдөй bolup kalbaşыбыз gerek. Andan keyin alardın közüne akırayıp karabaş gerek. Katı süylöse dagы жерди karap, betine tik karabay, sebebi alardın tuğur emes, nazarından kalıp ketmешimiz gerek ata-enemizdinçi. Katı akırayıp karap, teşe turganday karap, közüň menen atıp salba deydi ata-eneniçi. Etiyat boş gerek. Köz karaştı dagы ne? Sen merim köz karaş menen karaş gerek ata-enegeçi. Unda akırayıp karap bir jaman karabaş gerek ata-eneni. Sen ata-eneň bolbosa sen kimsin? Jok eleň da. Andan keyin sen ata-eneň menen sıymık tanışın gerek. Sen kaalagандай dengelde ata-eneň bolbosa dagы sen sıymık tanışın gerek. Ata-enem meni tarbiyalady. Uşul dengelge ata-enem jetkir dep turup ne? Ata-enem menen sıymık tanışыбыз gerek. Bardygy sıymık tanap to'g'rabı? Sen ata-ene özünde bar nerseni ayabastan berdi da, to'g'rabı? Biz aytat go, her bir kız atasının prinsessası dep koyat go. Sen koldan kelsin jelgeledet da.
özümün kızlarım. Bayağı жерде. Oturganda Allah'a karatıp putungdu sunba deydi. Tizelep oturuş gerek. Allah'a putungdu sunu alıp, putungdu uçkaştırıp alıp oturma deydi. Bu adepsizlik deydi. Bunday. Негізелі мындай ақылды адам алышқа барбаса керек, ата енесіне бұтын сұнбаса керек, ата енесі тарапқа. Эми жол болса ата енеңе артыңды салба дейді. Бұтыңды сұнба, анан ата енеңе артыңды салба дейді. Қарасаңар, қандай әдепті үйретіп отыр бізде шариатыбыз. Шариатта бар да. Мысалы сен балаға сөйлесіп отырсаң, бала тескері қарап отырып алса, қандай ойды қаласың? Мен тоғытпайды екен да, мен урматым жоқ екен да, менің деген арқында ой келеді. Ошол себептен ошондой жаман ойлап койсо деле биз ак болуп кетишибиз мүмкүн да ата энебизгечи. Анан аларды сени сөгүүгө мажбурлаба дейт. Ошого сен алып барба дейт. Жөндөн жөн сөкпөйт да, кыжырына тийбей, жинне тийбей дейт. Оңбогур деп ушундай бир сөгүнө турган деңгээлге жеткирбе дейт да. Дайыма жакшы сөздөрдү сүйлөгүн дейт. Анан дайыма биз аларга дуа кылышыбыз керек. Алардын жанында чарчаганыңды сездирбеш керек. Чарчап кетсең да ата кандайсыз, жакшысызбы? Эне кандайсыз, жакшысызбы? Аман-есен отурасыздарбы? Келиңдер чай ичели, сиздер менен туруп бир чай ичейин деп туруп, келип эле аялыңдын койуна кирип кетпей, ата энең менен саламдашып беринчи. Ата энең менен отуруп, бир эки чайын ичип, кана бир батаңызды бериңиздер, мен бир эс алайын эми, эртең дагы жумушка барам ата деп, батасын алып туруп, андан кийин кир да, баягы жерде. Бизде болсо эмне? Өзүнүн аялын ата энеси кылып алганда, ата энесинин айтканын кылбайт, аялынын айтканын кылат да, көпчүлүгүчү. Энемден сурайын дегендей кылыпчы баягы жерде. Кудай сактасын андайдан. Ал нерсенин баарын ата эне сезип билип турат. Болбой калыпсың дейт да баягы ачык айтпаса дагы. Андан кийин эгерде сүйлөп жатып адашып кетсе, маскаралап күлбеш керек. Адашат да картайганда, туурабы? Маскаралап күлбеш керек. Жок, ата мындай. Сиз мага өзүңүз ушинтип айткансыз. Бул жерде унутуп калган окшойсуз деп туруп, эмне акырын эле айт дейт да, баягы маскаралап. Муну кара, адашып кеттиң сен, болбойт, бул элдер күлөт, эмне деп ойлойт. Болбойт андай деп туруп, сен ата энеңе андай сөздөрдү айтпа дейт. Андан кийин эмне? Суратпастан, талап кылбастан туруп кызматын кылышыбыз керек. Ата, эмне кызмат? Не muhtaçlık var ata? Ne gerek? Ne alып келейин деп туруп сурап туруш керек дайыма. Анан дайыма ата энебизди зыярат кылып туруш керек. Аларга эч качан ачууланбаш керек. Ачуулангыдай сен кимсиң ата энеге? Туурабы? Биз кимбиз ата энебизге ачуулана турган? Мисалы, кана ата эне мени урушса деп үмүт кылам, жок да мисалы менде жок ошол. Насыл айтты, андай кылбайсың, мындай кылбайсың десе кана жок да ошол ата эне азыр бизде. Ошого мен сөзүм башында айттым. Кимиңиздерде ата энеңиздер бар болсо, бактылуу экенсиздер. Сиздерге мен суктанамын, мен кызганамын да. Кандай акыбыз бар биз ата энебизге кыйкыра тургандай. Мисалы, ал нерсени ата энесин жоготкон адам билет. Ата энесин жоготкон адамдар билет ошол нерсени. Анан ата эне менен сүйлөшкөндө эң кооз сөздөрдү тандап сүйлөш керек да баягы жерде. Бизде аялыңа тандап сүйлөйсүң, ата энеңе какпап айта бересиң да баягы жердечи. Сөздөрдүн коозун, сонун тандап сүйлөйсүң аялыңа, ата энеңе андай мамиле кылбайсың да. Ата энебизге ошондой мамиле кылыш керек. Ата энебизге ошондой сүйлөш керек. Балам, эмне дейсиз? Жарыгым, күнүм, айым деп туруп жакшы сөздөрдү сүйлөп коюңуз. Баягы жерде. Misal, apa balam dese, ne desin? Canım desen, bulut. Canım desen bulut. Bizde eski yenisini canım değil, ayağının canım değil. Her iki sözde canım der söyleyin. Ceturumuz ayet otamam be. Ayetimiz aç. Kimi gider misal? Yeni gider canım diye geçti. Korkutan öderç. Ona biri korkutan. Ayağımız artık kim gider canım diye geçti. Korkutan öderç. Namus için götürmeye tutar. Barınlar götürürsün de kolumuzda artık. Enеңиздерди жанымды айткан эмесиздер да, көрбөйсүздөрбү? Ошол туура эмес. Ата энеге сүйлөгөндө эң кооз жакшы сөздөрдү сүйлөп туруп кайрылышыбыз керек да ата энебизгечи. Андан кийин туугандар
Çarçaganda allarga jakkan sözdör, ысымдар менен чакыруу керек да, чакырганда. Мисалы атаке, ато деп туруп мисалы эркелеп чакырсаң, жакшы көрөт да сен. Канча эле балаң мисалы. Чал деп чакырасың атаңды. Ато, атаке, алтыным деп туруп чакырсаң, жарыгым менен, менин күнүм, апаңды, менин толгон айым деп туруп чакырсаң кандай сүйүнөт баягы жерде. Ошо сөздөрдү айтыш маданият деген жок да бизде, ошо эч эмес жок. Тартынба, уялбаш керек ата-энебизге, жакшы сөздөр айтыш керек. Жарыгым, күнүм менин деп. Андан кийин бардык адамдардан мурда биздин ата-энебиз туруш керек да. Бардык адамдардан мурда bizde ata-enemiz turuş gerek. Ata-enemiz birinci orada turuş gerek. Biri çakırıp atsa da, balang çakırıp atsa, ayaling çakırıp atsa, birinci ata-enemizin aytkanını kılışımız gerek. Demek biz ata-enege olgan muamele jönünde aytıp berdik. Emi, oşel vaqtda ata-enemene bolgan adep var go. Emi, ballarga bolgandagın adep var da. Ballarga bolgandagın adep var. Emi, anı da kıskaça aytıp ketelim. Misalı, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de aytar: "Ya eyyuhellezine amenu qu enfusakum ve ahlikum nara ve quduhan nasu vel hijara." Ey Allah Teala'ga iman keltirgenler, özüңөрдү birinci tozoktun otundan saktagıla, keyin üy bileňördü saktagıla, ankeni tozoktun otu adamlardan jana taşlardan bolot degen bizde şunday bir Kur'an'da ayet var. Oşonduktan biz etiyat boluş gerek. Üy bileňörüzdü özüz tarbiyalaşыбыз керек, үй бүлөбүздү карашыбыз керек, ошолорго жакшы тарбия беришибиз керек. Анткени пайгамбар хадисинде келет: "Иннал валида мас'улun anil waladi ve innal walada mas'ulun anil walidi." Albatta ata balası üçün javobgar, bala ata-enesi üçün, atası üçün javobgar deydi. Kandayça dese, adep bergendigi üçün Allah Taala'nın aldında javop beret, bala olsa ata-enesini sıylap algandыгы üçün javop beret deydi. Көрбөйсүздөр. Экөө дагы жоопкер да бири-бирине. Бала ата үчүн жооп берет, сыйлап алгандыгы үчүн. Ата не болсо, ата бала үчүн жооп берет, жакшы тарбия бербегендиги үчүн. Кудай сактасын ал нерседен. Эми ата-эненин милдети эң биринчи бала туулушу менен оң кулагына азан айтыш керек. Оң кулагына азан, сол кулагына камат айтыш керек. Бул ата-эненин милдети. Эң биринчи. Экинчи милдети ата-эне балага tattoo nese, kurmağı bir tattoo nese menen oğuzdandırıp dua kılış gerek. Allah'ım jakşılıktарды beri, jaşı olsa tattoo bolsun degende manide oğuzuna salıp, bu жерде bılçet verir. Oğuzdandırı degen bılçet salıp koyup emес. Oşаны çaynap salıp turup, mындай uğurtlarına mындай massaj kılış gerek. Antkeni bayağı dağımdan emşek emgenge dayaganış gerek de bayağı balaç. Bizde oğuzdandırı degende 3 gün radondan kelgenden keyin bılçeti bir mayda salıp koyat oğuzuna oğuzdandırı dedim. Yok anda emес. Törölüşü menen boluş gerek. Birinci azan aytar, ikinci oğuzdandırış gerek, üçüncü enesini emiriş gerek. Atqa azandan hiç kadar teşhisi yok. Şeriat boyunca at 7. günü koyuladi. Çaçını alıp turup at koyup bu 7. günü. Azan 1. gün aytıladi. Adam ölgönde janazada azan takbir aytılmaydı. Oşo törölgönde ele dayarda koyup etkende biz ata-enemiz tüzetsele janaza katıradi. Bu emin ömürdün kıskalığı degeni düşündüredi da. Sebebi azan aytıldı, kamat aytıldı, namaz Allahu Ekber'de başladı koy. Oşonda ele keçe töröldük, azan aytıldı, yeteğine ölüm gelip alat degen söz. Bu ömürdün kıskalığı degen. Ondan keyin balaga bolgan adeplerden birinci bizne enesini tandaş gerek. Üylönörde biz enesini tandaş gerek. Sebebi bizde aytar tunkahul mar'u li arba'in. Ayal zatı 4 nese menen tandalat deydi. Birinci al mal dünyası, ata tegi, anan sululuğu dini menen tandalat. Sen dinin tandagın deydi da bizde şeriat boyunca. Dinin tandagın sen baktılı olasın deyip atar. Oşar ele sözde bizde ata babalar Kırgızça jetkirip koyganda, Kırgızça kanken süygönüň bolsun kapkara, jüregi bolsun taptaza deydi. Mına oşol hadisти Kırgızça жалпак тил менен bizge jetkirip koydu bayağı jerde. Ha? Sululuğun çayga çılap işet bilen deydi ko bayağı jerde. Bul jerde emne oşol janyp karaş gerek. Eме tuğandar, andan keyin jakşılık kılıp, oşol ne? Izat urmatla özü yüretişimiz gerek. Balanın içindeki urmattap, urmat suyu menen ızatlasak, çoğoyganda biz oşonu bizde kaytımını alabız. Bizge oşol urmat suydu körsetör. Kişinesini oşol tartipke yüretişimiz gerek eken da. Ana küçü jetpegen işti biz buyur başımız gerek, tuğra emes işke dagı buyur başımız gerek da. Jakşı işlerdi buyurup, şol jakşı işlerge biz aytışыбыз gerek eken tuğandar. Negizimden kıskaça bizden sağızdagın bütüp kaldı.